Баткенде зордукталып өлтүрүлгөн кыздын ата-энесинин Орусияга кеткенине 20 гана күн болгон. Кыз та-энесинин колунда калган. Ага чейин ал ата-энеси менен чогуу жашаган. Секелек кыздын ата-энеси кабарды уккан соң Кыргызстанга кайтып келишкен. Алар учурда күнөөлүүлөрдү өлүм жазасына тартууну талап кылышууда. Сүйлөшкөндө Москвада да мен. Ошондой болушуга 3 күн калганда мен сүйлөшкөндүм. Ошондо мага жакшы күн деди. Окуп атам. Окуп атамын. Эч кандай кемчилиги жок. Эч кандай кемчилиги жок. Бардык жактан толук. Бардыгы жакшы эди. Акыл эси жакшы. Жайда. Жогуш кыз эди. Жогуш кыз. Материалдык жактан камсыз болгон. Материал жакы баары жетиштүү. Бар эди. Ошону баягы зөкүрлөрдү же аткыла, же болсо бизге бергиле, элге. Ошону биз суранабыз. Неге өлтүрүшөттү? Анын күнөөсүн. Жеңе кандай талап коесуз эми сиз боюнча азыр коомчулук бардыгы өлүм жазасы деп атат, башка деп атат. Өлүм жазасыны берсиндер. Зөкүрлөргө. Элдин алдыга салып туруп, менин көзүмчө атсын, ошол үчөөнү тургузуп туруп, менин көзүмчө атсындар. Мен жалгыз кызымды жеп коюшту. Жеңе акыркы жолу качан сүйлөштүңүз да кызыңыз менен? 2 күн болду эле кызым пирог пышырытамын апа деп. Эсинсам түгөнүп калды. Пирог пышырамын интернеттен көрүп деди. Эсинсам салып койдум. Пышырдыңбы пирогуңду десем, ооба пышырдым деп мага көргөздү. Анан базар күнү мен сүйлөшө алган жокмун. Базар күнү эрте менен ишке барып, иштеп атсам. Кийин эле ошол сөздөрдү угуп калдым. Мен кызымды андай өлтүрбөй эле жөн эле таштап коюшса болот эле да. Мага ошончолук колдоруна бойлоп өлтүргөн мага керек. Кылмышка шектүү катары Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын 3 тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул окуяны президент Садыр Жапаров өз көзөмөлгө алганын Facebook баракчасына билдирип, күнөөлүүлөрдү катаал жаза күтүп турарын эскертти. Урматтуу мекендештер, Баткен облусунун Кадамжай районундагы жаш кыздын мыкаачы зөөкүрлөр тарабынан өмүрүнүн кыйылышы менин да зээнимди кейитти. Кыргыз эли байыртадан кыз балага өзгөчө мамиле жасаган. Мындай мыкаачылыкка бармак түгүл, кыз балдардын бир тал чачына залал келтирбеген нарктуу эл. Биздин элдин аялзатына кыз балага жасаган өзгөчө мамилесинен улам. Кыз Сайкал, Жаңыл Мырзадай баатыр кыздарыбыз, Курманжан Даткадай акылман энелерибиз чыккан. Жакында эле нарктуулукту сактоо жана жайылтуу тууралуу жарлык кабыл алганыбыз да бекеринен эмес. Бул коомубузду сырттан кирген жаман адаттардан сактоо үчүн улуттук иденттүүлүгүбүздү калыбына келтирүү максатында алдын ала көрүлгөн аракеттер болууда. Урматтуу агайын туугандар, Кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли. Жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Мен Ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук зомбулуктарды алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырам. Кадамжайда жасалган мыкаачылык кечиримсиз иш. Кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш. Бул иш менин жеке көзөмөлүмдө болот. Акыркы убакта өлкөдө аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулуктар байма-бай катталып келет. Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Мындан улам бүгүн 6 сентябрда Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында эл өкүлү Тазабек Экрамов өспүрүмдөргө карата зомбулук жасагандарга катуу чараларды көрүү боюнча министрлер кабинетине кайрылды. Тиешелүү тармактар педофилдер боюнча дагы мыйзам жазып алып келишсин. Казино мыйзамын тез арада өткөргөндөй, тез арада бул мыйзамды да өткөрөлү деген. Адам дегенге дагы татыбаган ушундай бир зөөкүрлөр мыкаачылык менен өлтүрүштү да. Мындай жагдайлар өтө көп болуп атат бүгүнкү күнү Кыргызстаныбызда. Өтө көп. Мына ошондуктан Бактыбек Үсенович, мен айтат элем, протоколдук бир тапшырма берели өкмөткө. Тез аранын ичинде казино мыйзамын өткөзгөндөй ушуларга тез чара көрүүнү,
ушуларга бир каттуу чара көрүүнү бир тапшырма берсек, мыйзам кылып парламентке, палатага алып келсин ушул мыйзамды. Биз тез арада кабыл алып берип, мындай зөөкүрлөр үчүн, биздин келечектеги биздин жаштарыбыз, балдарыбыз үчүн, коопсуздук үчүн тез мыйзамды кабыл алып беришибиз керек деп айтат элем. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор 2022 жылдын 24 августунда Ош шаарындагы СИЗОдо тергөөдө болгон адамдын өлүмү боюнча прокуратурага кайрылган. Бул тууралуу улуттук борбордун басма сөз кызматы билдирди. УКМКга арыз менен кайрылган маркумдун агасы Курсанбек Запаров Ички иштер министрлигинин жана СИЗО 5тин кызматкерлери маркумдун 23 августта СИЗО 5ке которулгандыгы тууралууда анын кармалган фактысы тууралууда маалымат беришпегенин билдирди. 24 августта анын каза болгондугу тууралуу жакындарына кабарлашкан. Маркумду акыркы сапарга узатуу учурунда туугандары анын денесинде жана башында жаракаттарын издерин көрүшкөн. Курсанбек Запаров фото жана видеону жамааттык коопсуздук келишим уюмуна тапшырды. Ал ошондой эле 32 жаштагы жээни камалып, СИЗО 5ке которулганга чейин ден соолугу чың болгонун белгиледи. Улуттук борбор акыркы убакта СИЗОдогулардын өлүмү боюнча 3-үчү учур экенин белгилейт. Сокулукта 25 жаштагы эркек кишини ур токмок алып, тоноп кетишкен шектүүлөр кармалды. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 28 август күнү Сокулук райондук милициясына 1995 жылы туулган жаран денесиндеги жаракаттар менен Бишкек шаарындагы улуттук хирургия борборуна түшкөндүгү тууралуу маалымат келген. Белгисиз эки адам түн ичинде жабырлануучуну унаага салып, Сокулук районунун Күнтүү айылына алып барып, денесине залал келтирип, акча каражатын алып качып кетишкен. Кылмышка шектелип 1991 жана 92 жылы туулган жарандар кармалган. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө уланууда. Москвада 3 сентябрда таксист курьерди сүзүп каза болду. Бул тууралуу маалыматты Россиянын баш калаасынын прокуратурасы билдирди. Прокуратуранын маалыматы боюнча маркум 34 жаштагы киши болгон. 3 сентябрда Москванын транспорт департаменти Профсоюзная көчөсүндө болгон кырсыктын видеосун жарыялады. Анда таксист жол чыракты карабай өтүп баратып курьерди сүзүп кеткен. Жабырлануучу ошол жерден каза болгон. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Россиянын жарандыгын алган 34 жаштагы кыргызстандык жаран кырсыктан каза болгонун билдирди. Ошондой эле кырсыкты жасаган айдоочу да кыргызстандык жаран болгон. Маркумдун сөөгү 5 сентябрда Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Аны сүзүп кеткен айдоочу укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова экс-министр Алымкадыр Бейшналиевдин реформасын жогору баалады. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинин 6 сентябрындагы жыйынында депутат Мекимбек Абдалиев Батыровадан экс башкы бөлүмдүн кандай жаңычылдыктарын колдой турганын сурады. Ага министр Гүлнара Батырова реформалар керек экенин билдирди. Мурунку министрлин эмне үчүн жумуштан кеткенин биз үчүн, коомчулук үчүн да көрүнүп эле турат да. Нарушениялар болду, аша чашапты, бирок орустар айтмакчы полка с двух концов да. Жакшы жагы дагы болду да. Кандайдыр бир реформаларды баштаган болчу. Мына коомчулуктун астында биздин астыбызда айтсаңыз, кайсыл баштаган иштерин сиз колдойсуз, аягына чыгарасыз, кайсыларын колдобойсуз? Мен Алымкадыр Сабирдиновичти абдан терең сыйлайм. Ал киши саламаттык сактоо тармагына өзүнүн жакшынакай салымын кошуп кетти. Ар бир тармакта реформа жүрүш керек. Ошол башталган реформаны мен аягына чыгарам деп сиздерди ишендирип кетем. Жакшы жактары бул жанагы бир вертикал боюнча бир киши башкаруу функциясы бул абдан жакшы. Жогорку окуу жайлары боюнча жеке менчик клиникалар боюнча жасаган иштеринин бардыгы туура. Ал иштердин баары аягына чыгыш керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 5G технологиясына арналган көргөзмө павильонуна барды. Белгилей кетсек, Альфа Телеком жабык акционердик коому Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги жана Huawei Technologies Бишкек менен биргеликте Мегаком мамлекеттик уюлдук байланыш операторунан 5G сыноо зонасын ишке киргизди жана Бишкек шаарында 5-муундагы технологиялардын биргелешкен көргөзмөсүн ачты. Министрлер кабинетинин башчысы павильондо санариптик технологиялар чөйрөсүндөгү
акыркы жетишкендиктер, анын ичинде 5G технологиясынын иштөө модели, виртуалдык реалдуулук системасы, 5G индустриал тармагынын базасында иштеген өнөр жай роботунун иштеши менен таанышты. Акылбек Жапаров республикада 5G технологиясын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Кытайда күчү 6,8 балга жеткен жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 46 адамга жетти. Жер титирөө түштүк батыштагы Сычуань провинциясында болгон. Кытайдын сейсмология борборунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Лудин уездинен 39 чакырымда жайгашкан Ганзиде 29 адам, Янь аймагында 17 адам каза болгону такталса, 16 адам дайынсыз болуп жатат. Мындан улам президент Садыр Жапаров Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге Сычуань провинциясындагы жер титирөөдө адам курмандыктары болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Чечен Республикасынын башчысы Telegram каналына узак өмүр сүргөн жетекчи боюнча билдирүүсүнөн кийин окурмандардын пикирин билүүнү чечкенин жазган. Ал билдирүүсүндө 15 жыл узак мөөнөт деп ойлоп, бирок рекорд 27 жыл экен. Ошол себептен азыркы рекордко жетүүгө аракет кылууну чечтим. Көрөбүз, балким бул көрсөткүчтөн да ашып кетермин. Ишенимди актоо менин ыйык милдетим. Элдин жана Россиянын президентинин уруксаты менен гана кете алам. Ошол себептен мөөнөтсүз кызматтан кетүү боюнча теманы кийинкиге калтыралы. Азыр эмгек өргүүгө да чыкпай иштейм деп жазган. Кадыров атайын операция учурунда аймактардын башчылары да, аскер кызматкерлери да жумуштан кетпей иштеши керектигин кошумчалаган. Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү бизди социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө катталып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Саламатта калыңыздар.